Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылында мектептер аралыктан иштеген менен келечек ээлерине болгон камкордук ар тараптуу улантылууда. Алсак чек арада жайгашкан Бурхан Мергенов атындагы орто мектептин окуучуларына Бириккен Улуттар уюмунун чексиз достук долбоорунун негизинде жардам берилип жатат. Окуучулар атайын окутуудан өтүп, өз алдынча кичи долбоорлорду жазып ишке ашырууда. Келечек ээлеринин маданий агартуучулугун арттыруу максатында мектептеги спорт зал болуп келген имарат маданий иш-чараларды өткөрүүчү жайга айланып, жаңы эмеректер менен камсыз болду. Мурда бул жер күрөш зал болгон. Ошону биз кайрадан мана айыл өкмөтү жардам кылып, толук оңдоо түзөөнөн өткөрдүк дагы, ичин жасалгылап. Андан кийин ушул чексиз достук долбоорунун координатору Раиса Ашиновна бизди жол жобосун жол көрсөтүп, үйрөтүп окуучуларды. Ушул долбоорду окуучулар менен биргеликте жазып, бүгүнкү күндө долбоорубуз жактырылып, өтүп, ушул мебелдер актовый залга бүтүндөй келди. Бул негизинен мурда окуу процессине парта столдорду ташып кыйынчылык болгон болсо, бүгүнкү күндө эми ошол мебелдер, олтургучтар бүт актовый залда турат, эч кандай тоскоолдук болбойт. Маданий массалык иш-чараларды кенен кесир өткөрүшкө шарт түзүлдү. Долбоорго катышкан балдар өздөрүн ар тараптуу өнүктүрө алышкан, лидерлик сапаттарын жогорулатып, медиа сабаттуулукка да үйрөнүшкөн. Элеттик жаштар эми үйүнөн эле айылындагы маалыматтарды ааламга жайылтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Алдыда кошумча жаңы долбоорлорду да ишке ашыруу пландары бар. Негизи чексиз достук долбооруна катышып, эркин сүйлөөнү, эл алдына чыгып сүйлөөнү, жергиликтүү бийлик менен иш алып барууну, лидерлик сапатты, жаштар менен иштешүүнү үйрөндүм. Чексиз достук долбоорун алганда негизи медиа жагынан медиа сабаттуулукту өстүрүп, азыркы учурда Instagram баракчасында демилгелүү топтун баракчасын колдонуп, ал жакка демилгелүү топтогу маалыматтарды чыгарып турам. Андан тышкары жеке өзүм YouTube каналымды ачып, ал жакта биздин болгон иш-чаралар боюнча чагылдырып берип турамын. Негизи чексиз достук долбоорун алганда бизге тренингтерде ушундай медиа сабаттуулукту жогорулатуу боюнча маалыматтарды алып, азыркы учурда колдонуп жатат. Өсүп келе жаткан жаш муундардын демилгелүү, ынтызар, ушул лидерлик сапаттарын калыптандыруу максатында жана эки элдин достугун, ынтымагын бекемдөө максатында иш алып барылып атат. Бул мектепте 10 окуучу алынган долбоорго. Ушул окуучулардын эң мыкты аракетчил окуучулар тандалып алынып, ошол карантин учурунда балдардын бош калбоо максатында кандайдыр бир өздөрүнүн чыгармачылык иштери менен алектенүү. Ата-эне үчүн заман талабына ылайык балдардын көп тармактуу билим алуусу маанилүү. Өзгөчө чек ара аймактарындагы жаштар толеранттуулукка жана коммуникабелдүүлүккө үйрөнүүсү келечек үчүн зарыл дешет. Биз негизинен чексиз достуктан балдарым, мына мектеп окуучулары өтө чоң таасирин тийгизди деп ойлоймун. Биз ушул чексиз достукка терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден Раиса менен Бегимайдын салымы чоң болду. Балдарыбызды биринчиден дебатка үйрөттү. Экинчиден айыл өкмөттөргө кантип кайрылууну, мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы тыгыз байланышты ушул дебаттан үйрөнүштү деп ойлойбуз. Ушул балдарыбыздын көз карашы, критикалык ой жүгүртүүлөрү дебат аркылуу өзгөрдү. Биз балдарыбызды мына ушул чексиз достуктун долбоорундагы өтүлүп аткан сабактардан Ошко барышты, Жалал Абадка барышты, Баткенге барышты чоң пайдасы тийди. Негизинен мисалы мен өзүмдүн кызымда эле өзгөрүү өтө чоң болду деп ойлойм. Бул жакшы саамалыктарды башка мектептерге да жайылтуу мезгил талабы. Жергиликтүү жетекчилер чек арадагы мектеп окуучуларынын демилгелерин колдоого алган тараптарга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Жерге балдар үчүн отургучтар, орундуктар, стулдар, трибуналар жана башка эмерек инвентаризацияланды. Негизинен бул балдар үчүн чоң шарт түзүлдү деп айткым келет. Бул башталышы гана, бул али балдардын иштөөсү, бул жерде али көпкө чейин уланат. Жакынкы күндөрдө дагы күтүлө турган ошол азыркы долбоор өзү 118 000 сомдук инвентарлар болуп келди. Ал эми кийинки учурларда дагы экинчи бир этаптарда дагы башка долбоорлорду жазып, бул жердеги дагы керектүү нерселерди алып келүү ушундай күтүлүүдө.
Бүгүнкү окуучулар эртеңки келечек ээлери. Аларды ар тараптуу өнүктүрүү, окуучуларга кам көрүү жана билим берүү мекемелерине мыкты шарттарды түзүү мезгилдин талабы болуп турат. Каныша Яшимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.